Bosphorus Group gостиницалар отельдерinin müdürü Çelebi Akkurt. Бул жака келгендердин туристтерден айырмасы, алар эс алууга эмес, жан дүйнөсүн тазалатып, руханий тынчтык табууга келет. Умрачылар бул жерге келгенде кээ бирлер айтат, бизге комфорттун кереги жок деген ушундай түшүнүктөр бар да, ошого эмне деп жооп бере элеңиз сиз? Тамак ашты ойлобошу керек, тазалыкты ойлобошу керек. Кыргызча билгендер барбы, жокпу? Биздин мурда бул жерде иштеген киши 13 мейманканага ээ болчу. Азыр болсо анын бирөө дагы калган эмес. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу биздин көрөрмандар. Бүгүн биз Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шаары болгон Ийик Нурлуу Мадина шаарында Bosphorus Group мейманканаларында коноктобуз. Бүгүнкү биздин чыгарылыштын коногу ошо Bosphorus Group гостиницалар отельдеринин мүдүрү Çelebi Akkurt мырзада коноктобуз. Çelebi мырза, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Бүгүнкү бизди ушундай жакшынакай кылып тосуп алган меймандостугуңуз үчүн чоң ыраазычылык бизден. Алла разы болсун. Bizde öncelikle Эң биринчиден сиздерди Аллахтын элчисинин шаарына кош келиңиздер деп тосуп алгыбыз келет. Силерди кабыл алып жатканыбызга чындап кубанычтабыз. mutlu ve huzurlu olduk. Çelebi Bey, biz siz менен таанышканыбызга мына 4-5 жыл болуп атат. Siz азыр өзүңүздү биздин урматтуу көрөрмандарга өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, тааныштырып кетсеңиз. Ben Çelebi Akkurt, 1970. Мен Çelebi Akkurt. 1974 жылы Аксарай шаарында төрөлгөм. 1997 жылы биринчи жолу университетке окуш үчүн Мадина шаарына келгем. Бул жерде 2006 жылы Ислам университетин аяктадым. Алхамдулиллах. Андан кийин Аллахтын элчисинин хадисине амал кылып, Мадинада калууну чечтим. Ким Мадинада каза болууну кааласа, Мадинада каза болсун. Анткени ким бул жерде жан таслим кылса, жаннатул бакиге коюлса, айга пайгамбарыбыздын шапааты насип болот деп айткан. Мадина жөнүндө дагы бир өзгөчө хадис бар. Бул хадис башка эч бир шаарга тиешелүү эмес. Болгону пайгамбарыбыздын шаарына тиешелүү. Бул хадис бул жерге жашоо үчүн келгендерге да, умра үчүн келген зыяратчыларга да сабак катары айтылган. Аллахтын элчиси хадисинде мындай деген: ким Мадинадагы ысыкка жана кыйынчылыктарга сабыр кылса, ага менин шапаатым насип болот. Башкача айтканда, бул жерде жаным таслим кылган, жаннатул бакиге коюлган адамдарга да Аллахтын элчисинин шапааты жетет. Мен да ушул хадисти жашоомдо ишке ашыруу үчүн Мадинада калдым. Раббим берекесин берди. Себеби пайгамбарыбыз дагы бир хадисинде мындай деп айткан: Мадина алар үчүн абдан кайырлуу шаар. Ал Мадинат хайрун лахум деп айтат. Бирок бул шаардын баалуулугун билгендер үчүн гана. Анын баалуулугу эмнеде? Анын баалуулугу бул жерден мусулманча жашоо жана бул жерге келген зыяратчыларга Аллахтын элчилигинин конокторуна эң мыкты тейлөө көрсөтүү. Биздин максатыбыз да, урааныбыз да ушул. Ошондуктан биз бул жакта жашоону чечтик. Азыр бул жерде жашап жатабыз. Alhamdülillah. Bunun için de burada yaşamaya karar verdik. Burada yaşıyoruz elhamdülillah. Öte sonun, Allah razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in canında duruş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in canında yaşaş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in canında iş kılış, bul öte baktulu adam ekeniz. Oşol azırkı şu siz iştep jatkan Bosphorus Group otelleri жөнүндө тарыхын айтып берсеңиз, кандай башталды эле, качан башталды эле? Biz bu sektörde 10 Биз бул тармакта 10 жылдык тажрыйбага ээбиз. Азыркы учурда 4 мейманканабыз бар. Жана ушул 4 мейманкана аркылуу бул жака келген Аллахтын конокторуна, Аллахтын элчисинин саллаху алейхи вассалам конокторуна кызмат көрсөтүп келебиз. elhamdülillah. Maşallah.
Öte sonun bizde jana aytıp ketkendey Kırgızstandın umraçılары қатары biz sizlerдің қызматтарыңыздан пайдаланып келатабыз. Өте сонун эчбир мындайча айтканда биздин кардарлардан жалып жок, арыздануу жок, кемчилик жок. Өте бардыгы разы. Onun sırrı emnede? Şimdi uzak diyarlardan buraya insanlar ibadet için geliyorlar. Adamlar alыс yerlerden ibadat üçün bul жаққа gelişet. İbadatқа kelgen adam jaşagan жеринин үйүндөгүдөй тазалыкты издеп келет. Ал үйүндөгү ыңгайлуулукту да бул жерден тапкысы келет. Эгер сиз ошол адам каалаган шартты түзүп берсеңиз, анда маселе өзү эле чечилет. Азыр дүйнөдө Европа өлкөлөрү болобу, Türk мамлекеттери, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Македония, Босния-Герцеговина, бул элдердин маданияты негизинен окшош. Бул элдердин маданиятында тазалык өзгөчө орунда турат. Хадисте да Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам тазалыкты өзгөчө белгилеген. Адамдар үйдөгүдөй тазалыкты конок болгон жерде да көргүсү келет. Сиз ошол адамдар каалагандай шартты түзүп бергенде бардык көйгөйлөрү жоголот. Анткени адамдар тынч жерде чын ыкыластан ибадат кыла алышат. Биздин максат бул жака келген адамдарга өз үйүндөгүдөй тазалыкты камсыздап берүү. Тамак-аш маселесинде да ошондой. Биз аларга чоң маани беребиз. Биз аларды энебиз, аталарыбыз же бир тууганыбыз катары көрөбүз. Сен адамдарга ушундай мамиле кылганда Аллахтын уруксаты менен береке келет. Келгендери бул жерде убактысын тынч өткөрүп, андан соң Меккеге же Кыргызстанга жакшы маанай менен кайтып кетет. Биз бул жерде адамдардын эки нерсесине үмүт кылабыз. Биринчиси дубасына, экинчиси кызматыбыздын акысына. Биз алардан дуба алабыз. Андан сырткары кызматтын акысы катары акчасын алабыз. Дүйнөдө мындай нерсе башка эч жерде жок. Мисалы сиз Анталияга барсаңыз, адамдардан жөн гана акчасын аласыз. Же болбосо Бишкекке барсаңыз, ошол эле. Алматыга барсаңыз да ошондой. Бирок бул жерде өзгөчөлүк бар. Адамдардын акчасын да, дубасын да аласыз. Ошондуктан бул жерде аракет кылышыбыз керек. İnsanların hem parasını hem de duasını alıyorsunuz. Bunun için mücadele etmemiz gerekiyor. Өтө сонун, hocam. Эми сиз айттыңыз, бул жердеги отелдин кызматчыларынын даражасыны, бул жерде болгон иштердин өзгөчөлүгүнө. Эми ошол келген конок, сиздерге түшкөн коноктордун өзгөчөлүгү эмнеде? Мисал, башка туристтерден айырмасы эмнеде? Şimdi turistlerden ayrı olmanın özelliği, en büyük özelliği Turistlerden ayrımlanıp turgan en negizgi özgöçölük bul sapar ibadat niyeti menen boluşu. Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve salam aytkan, dünyada ibadat üçün 3 meçitke gana sapar tartılat. Birincisi Masjidul Aqsa. Al jerde okulgan bir ereket namaz 500 ereket soğup kotete. Экинчиси пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва салам мечити. Бул жерде окулган бир рекет намаз 1000 рекет соопко барабар. Үчүнчүсү Аллахтын үйү Кааба. Каабада окулган бир рекет намаз 100 000 рекет соопко тете. Демек, бул жака келген адамдардын жалгыз максаты ибадат. Алар пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи ва салам зыярат кылуу үчүн келишет. Аллахтын элчиси айткан: Ким мага бир салават айтса, ал салаватты периште мага жеткирет. Мен да ага жооп берем. Мадинанын башка шаарлардан өзгөчөлөнгөн дагы бир эң чоң артыкчылыгы бар. Алар биринчиси, биз азыр дүйнөдө туруп, бейиштен болгон эки нерсени көрө алабыз. Алардын бири Худ тоосу. Ал бейиштеги тоолордон болуп, акыретте да бейиште болот. Экинчиси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам хадисте айткан: үйүм менен мин барымдын ортосу. Бейиш бакчасынан бир бакча. Ал жерде эки рекет намаз окуган адам бейиште намаз окугандай сооп алат. Бул да бейиште болот. Аллах Таала бул жерге келген кулдарына эки чоң сыйлык берип жатат.
Бул болсо эч кимге эле буйрбайт. Мындан тышкары бул жерде Куба мечити бар. Бул Куранда аты аталган жалгыз мечит. Таква негизинде курулган мечит деп сүрөттөлөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам Меккеден Мадинага хижрат кылганда ушул мечиттин курулушуна өз колу менен катышкан. Анын бир хадисинде мындай делет: ким үйүнөн даамдап даарат алып, Куба мечитине барып, 2 рекет намаз окуса, ага умра кылгандай сооп берилет. Бул дүйнөнүн башка жеринде жок нерсе. Мисалы, сиз Бишкекте, Стамбулда, Алматыда же Парижде кадрисе мечитте намаз окусаңыз, 27 даража сооп аласыз. А 27 даража кайда? 1000 рекет кайда же умранын сообу кайда? Бул жака келгендер руханий эс алууга келет. Себеби ибадат рухтун азыгы. Ал адамды бекем кармайт, динден ажыратпайт, дүйнөлүк түйшүктөн арылтат. Адамдар ушул жан дүйнө тынчтыгын табыш үчүн келет. Ошондуктан бул жака келгендердин туристтерден айырмасы, алар эс алууга эмес, жан дүйнөсүн тазалатып, руханий тынчтык табууга келет. Анткени Мадина бейпилдиктин борбору, анын дүйнөдө окшошу жок. Жалгыз өзгөчө шаар. Ve benzeri olmayan tek şehirdir. Өтө сонун. Сиз айттыңыз, ибадат үчүн келет биздин коноктор, умрачылар деп. Ошол умрачылар бул жерге келгенде кээ бирлер айтат, биз дейт ибадатка барабыз дейт. Бизге комфорттун кереги жок дейт. Бизге мындай башыбыз коюп жата турган төшөгүбүз болсо болду, кандай болсо болсун, бизге комфорттун кереги жок деген ушундай түшүнүктөр бар да. Ошого эмне деп жооп берет элеңиз сиз? Бул жүрөктөгү таза сүйүү, бул ниеттен чыккан махаббат, бул ибадат аркылуу руханий бийликке жетүү, бул жан дүйнө тынчтыгына жетүү, ибадаттын даамын, ыймандын даамын таткан адамдар айтып келишет. Мен альхамдулиллах 27 жылдан бери бул жерде жашап келем. Абдан кызыктуу окуяларга күбө болдум. Бир жолу бир компанияда иштеп жаткам. Мадина үчүн жооптуу болчумун. Рамазан айында 3000 умрачыбыз бар эле. Баарына бөлмө бар. Бирок бир улгайган жубайларга бөлмө калган эмес. Алар да абдан токтоо, эч качан маселе жаратпаган адамдар болчу. Мен аларды унаа менен шаарды кыдырып жаттым. Кечирип коюңуздар, бөлмө жок экен дедим. Алар болсо: "Ой балам, кой, көңүлүңдү оорутпа. Биз унаада деле уктай беребиз. Харамдын коросунда деле уктайбыз." Акыры 3 сааттан кийин аларга түзеле Равзага пайгамбарыбыз Мухаммед жашыл күмбөзүнө караган бөлмө таап бердим. Бул Аллахтын аларга кылган өзгөчө белеги эле. Жүрөгү таза, Алла Тааланын ыраазычылыгын гана көздөгөн, өзүн жогору койбогон адамдар маселе жаратпайт. Алар ар нерсенин баркын билишет. Ошондуктан бир аз мурун сиздерге хадис айттым. Пайгамбарыбыз эмне дейт? Мадинанын кыйынчылыктарына, ар кандай сыноолоруна чыдаган адам менин шапаатыма ээ болот дейт. Анткени сооп эч качан оңой берилбейт. Мисалы, тамак жасаганды элестетиңиз. Ал сиздин алдыңызга келгенче канча этаптан өтөт. Дароо эле даяр боло койбойт. Кеминде 1 саат күтүшүңүз керек. Алла Тааланын сооп, сыйлык бериши да дал ошондой болот. Сахабалардын жашоосун окуганда алар кандай кыйынчылыктарга дуушар болгонуна күбө болобуз. Азыркы биздин кыйынчылыктары муну менен салыштырганда эч нерсе эмес. Пайгамбарыбыз бул ыйык Мадинеде Хандек согушу маалында ачкадан курсагына таш байлап жүрчү. Эгер Алланын эң сүйүктүү кулу мындай кыйынчылык тарткан болсо, анда биз да бул жерде эч нерсеге нааразы болбошубуз керек. Биздин бир эле максат болушу керек: ибадат, намаз. Азыр бул жерде эң кымбат нерсе дал ошол. Мисалы, мечитте 5 маал намаз окуганда жүрөгүңүз кубанычка толот. Эсептегениңизде математика жетпей калат. Анткени алынып жаткан сооп, сыйлык эсепсиз. Бул жерге келген адамдар бир эле нерсеге көңүл бурушу керек: ибадат болду. Туура, өтө сонун. Эми ушу сурооду башкачараак берейин. Биздин умрачылар бул жерге келишет. Кудайга шүгүр, сиздин мейманканаларыңызга жаткан биздин коноктор бүт бардыгы ыраазы.
100% ыраазы десек да болот. Эч мындай арыздануу же даттануу деген болбойт. Себеп дегенде сиздерде мына тазалык, сервис, тамактар бүт бардыгы эң жогорку деңгээлде, жогорку даражада өтө сонун бардыгы. Биз кээ бир конокторубузду, кээ бир умрачыларыбызды сиздердин отелдериңизде орун таппаганда башка отелдерге жаткырабыз. Ал жерден керек болсо 5 жылдыз болсо да кандайдыр бир кемчиликтер болот, кээ бир даттануулар болот. Ошолор жөнүндө сурайын дегем. Tabii ki lazım. Yani şimdi şöyle... Albatta gerek. Hazır mınday bir göy var. Medina'ga dünyanın ar tarafından adamlar ibadat üçün gelişir. Bu jakta negizgi mesele har bir өлkөнүн özünün saltları var. Misалы Angliyadan, bolbosu Marokkodan, Aljerden gelgen adamlar öz өлkösündөгү жашоо маданиятын Medina'da da sактагысы келет. Бул эмне көйгөйлөрдү жаратат? Маселен, Türk мамлекеттери, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Türkiye, бул аймактагы элдер тазалыкты биринчи орунга коюшат. Тамак аштарында жыт жок. Анткени алар татымал колдонушпайт. Бирок Pakistan же Индиядан келген адамдар тамактарына өтөлө көп татымал кошушат. Ысык аба ырайы менен алардын денесинен чыккан жыт айланасындагыларга жагымсыз келет. Бул башка адамдарды түйшүккө салат. Биздин бул жактагы принцип маданияты окшош адамдарды бир жерге жайгаштыруу. Мисалы, Кыргызстан кайсы өлкө менен бирге жашаса ыңгайлуу болот? Түркия кайсы өлкө? Европа өлкөлөрү менен кайсынысы? Биз жыт жагынан дагы окшош адамдарды бириктиргендиктен биздин кызматта көрсөткөн деңгээлибиз дайыма жогору бойдон калат. Башка мейманканаларда бул нерсеге көңүл бурулбайт. Алар үчүн акча келип жатса болду. Кандай жол менен келгени маанилүү эмес. Ошол себептен аларда мындай көйгөйлөр дагы кездешет. Негизи бул жерде туура болгон чечим. Индия, Пакистандын адамдары бир мейманканада, башка өлкөлөрдүн адамдары башка мейманканада болушу керек. Эгерде мындай бөлүштүрүү болбосо, адамдар бири-бирине нааразы болушат. Мисалы, Индонезиядан келген коноктордун эң чоң көйгөйү алар өздөрүнүн тамак аш маданиятын ушул жерден да көргүсү келишет. Алар башкача тамак жешпейт. Тамактарында да өтө көп татымал колдонушат. Мындан тышкары алар бул жерде тамаки тартышат. Жыты өтө катуу болот. Денелерине сүртүнгөн Vicks деген майлары дагы катуу жыт чыгарат. Баш ооруга чейин жеткирет. А сиз андайга көнгөн эмессиз. Ошондуктан адамдар эмнени каалап жатканын билүү керек. Кызматты дагы ошого жараша көрсөтүү керек. Азыр эч бир мейманкананын ээси бул нерсени ойлобойт. Бирок биздин алхамдулиллах ийгилигибиздин эң чоң сыры адамдар эмнени кааласа биз так ошол нерсени сунуштайбыз. Ошон үчүн да ийгиликке жетип жатабыз. Onu veriyoruz. Onu verdiğimiz için de başarılı oluyoruz. Allah razı olsun. Өтө сонун айтыңыз. Биз өзүбүз конок катары бул жерге келгенде ошол нерсени байкадык да. Сиздер ар кайсы мамлекеттерден конокторду кабыл албайсыздар. Өзүңүздөрдүн мындай тандама мамлекеттер бар да. Кээ бир мамлекеттерди гана аласыздар. Кээ бир өзүңүз айткандай жана Индия, Пакистан, бул Малайзия, Индонезия ал жактан конокторуңуздарды мындай көп байкаган жокпуз бул жерден. Ошону сиздер кантип тандайсыздар, кантип аларды бул жерге коноктойсуздар? Эми мындай бул мейманкана чоң болгондуктан, аны толтуруу үчүн сизде атайын саясат болушу керек. Башкача айтканда, сизде түшүнүк, система болушу зарыл. Бул кандай система? Биринчи кезекте сиздин максатыңыз эмне болушу керек? Биздин биринчи максатыбыз адамдар бул жака келип тынч, бейпил, шартка жашап кетиш керек. Бул биздин биринчи максатыбыз. Бул максат так болгондон кийин экинчи этапка өтөбүз. Экинчи этапта бул максатты ишке ашыруу үчүн кайсы өлкөлөрдүн каада салты, жашоо образдары, маданияты окшош экенин аныктайбыз. Анан ошол өлкөлөрдүн ишене турган, иштей турган адамдарды тандайбыз. Мисалы, Кыргызстандан жыл сайын 150 миң зыяратчы келет. Бирок ошол 150 миң адамдын артында жүздөй компания турат. Алардын арасында жакшы системалуу иштегендери бар.
системасыз иштегендери дагы бар. Сиз ошолордун арасынан тандап алышыңыз керек. Сизге тынч тартиптүү, системалуу иштеген, зыяратчысына сый урматын көрсөткөн компаниялар керек. Ошолорду тандап, аларды ушул жерде бириктиришиңиз керек. Башкача айтканда Туркия, Кыргызстан, Казакстан, Европа өлкөлөрү жергиликтүү тургундар. Буларды бириктирсеңиз, жыйынтыгында жакшы натыйжа чыгат. Эгер сиз бул ишке маани берсеңиз, мээңизди иштетсеңиз, анда жыйынтык болот. Эгер ойлонбосоңуз, эч кандай жыйынтык чыкпайт. Эң негизгиси, сиз акылыңызды жумшап, каршы тарапка көңүл бурушуңуз керек. Биз азыр мисалы Малайзия, Индия, Пакистан тууралуу жаман деп айтпайбыз. Алар да бул жака ибадат үчүн келишет. Бирок алардын жашоо образы, маданияты башка өлкөлөргө туура келбейт. Башка өлкөлөрдү ыңгайсыз абалга келтирген үчүн аларды тандоого чакырууга туура келет. Алар башка мейманканаларда жашаса болот. Биздин жалгыз максатыбыз бар. Бул жака келген адамдар тандалган адамдар. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салам аларды чакырган. Алар ошол чакырууга жооп берип келишет. Ошол күндөрдүн тынч, бейпил өткөрүшүн башка максатыбыз жок. Ошондуктан биз изилдөөлөрдү жүргүзүп жатабыз. Анткени биз бул жерде бир мамлекеттин, Сауд Арабия мамлекетинин өкүлү катары иштейбиз. Ошол мамлекетти эң мыкты деңгээлде көрсөтүү үчүн болгон аракетибизди көрүп жатабыз. Достор, биз азыр ушу Мадина шаарында Вакф Фалсафи мейманканасындабыз. Бул жерге биз өзүбүздүн комфорт, премиум, VIP пакеттерди жаткырып келебиз. Бул Мадинада өтө жакшы отелдердин бири. Ушу киргенде эле мына жит, машалла. Өтө жагымдуу, жут, таза, бүт баары жалтырап турат да. Анан бул жакта киргенде коридордо ушу бут тазалагычтар бар. Анан дагы чогуу сиздер менен азыр бул бөлмөнү көрөбүз. Кенен кроваттар бар, бүт шешептер менен таза, жити да өтө жагымдуу. Анан бул бөлмөлөрдүн отелде ушундай харам view, харамга караган бөлмөлөр да бар. Кээ бир комнаталар city view деп коет, ошо шаар караган. Бул харамды караган бөлмөлөр өзгөчө. Бул жерде негизи отурушуп, ушул харамды карап, чай ичип отурушат да. Бул өзгөчө рахаттанасың, өзгөчө эс аласың. Бул Вакф Сафин бөлмөсүнө келсек, ушу бөлмөдөгү интерьер, экстерьер дегенде бүт бар жок детальдар бар. Жарыткычтар, жай намаздарга чейин. Ар кандай да жөнөкөй мына карандаштарына коюп койгон, ар кандай салфеткалар менен керек болсо ушулар бүт шарттар бар. Анан кийин дагы бул жака келсек, көзгө түшө турган эле мына бүт баары. Бул кофе машинкадан баштап чайник, суу, кофе, чайларга чейин жай намаз, Куран китеп бүт шарттар менен койгон. Андан кийин эле экинчи жагына келе турган болсок, ал сөзсүз бул жакта мына халат бар, сейф бар өзүнчө. Анан тапчка, таразалар бүт баары бар. Андан экинчи жагы эле бул ажатканасы. Ажатканасы өтө таза. Киргенде эле мына таза. Биринчи эле мына бут арчыгыч чачыктарын ача коюп коюшкан. Бүт таза. Анан кошумча телефон бар. Анан самын, шампунь бул жакта. Көрсөтмө. Эки кишиге ылайыкталып тиш жуугуч, сакал алгыч бүт баарына ушундай коюп коюшкан да, машалла. Бүт таза. Мына достор, бул атайын бут тазалагыч ар бир этажда, коридордо коюп коюшкан. Бул да өзгөчө бир жакшы нерсе. Ар бир мейманканада таба албайбыз да, бирок Вакф Фалсафиде сөзсүз ар бир этажда ушундайлар бар, бут тазалагыч. Достор, мына бул болсо Вакф Сафи мейманканасынын экинчи бөлмөсү. Чогуу сиздер менен азыр ичине кирип көрсөк. Киргенде эле бул бөлмө мына кенен, бүт шарттар менен 4 кровать турат. Өзгөчө отура турган столдор бар. Тамактанганга да болот. Жанагы эле шарттар. Анан бул бөлмөнүн дагы бир өзгөчөлүгү харам, пайгамбарыбыздын мечити көрүнүп турат да. Бул бөлмөдө өзгөчө талап менен, кошумча акча менен
брондосо алса болот. Анан дагы көрө турган бул санитайзер атайын кол үчүн да коюшкан. Бул жакта кухня, өзүнчө кухнясы бар. Бул кухняга киргенде эле мына кир жугуч машина. Көпчүлүк отелдерде жок болушу мүмкүн да бул. Анан бул жакта атайын чайник, суу, кофе, чай, шекер бүт бардыгы бар машалла. Андан кийин жанагы ажатканасына кирсек, бул жакта ажатканасы да бир өзгөчө. Жанагындай эле биринчи бөлмөнү көргөндөй эле ажатканасы дагы бут арчыгыч, чачык менен кол арчыгыч. Бул жакта чоң чачыктар да бар мына. Чоң чачыктар 4 адамга ылайыкташтырып коюп койгон. Самын, шампунь, тиш жуугуч, сакал алгыч, өзгөчө телефон, фен, ушулардын баары бар. Андан кийин эле бул жактан чыкканда мына халат. Сөзсүз ар бир бөлмөдө халат болот. Сейф, бул жакта үтүк ар бир бөлмөдө сөзсүз бар. Кошумча мына тапочкаларды койгон сейфтер менен машалла. Ушуларды алсак болот. Бул биз атайын өзүбүздүн премиум пакет же болбосо комфорт пакет, комфорт плюс пакет деп алгандар үчүн атайын ушу мейманкананы сунуштап келебиз. Биз менен келип жүргөн кардарлар болсо баары билет. Бул мейманкананы жашап кеткендер сөзсүз кайра кайтып келишет, ушул мейманкананы талап кылышат. Себеби бул өтө шарты жакшы, премиум VIP пакеттерди ушул жака 3 жылдан бери түшүрүп келебиз. Өтө сонун айттыңыз, кожом. Эми сиз айтып атасыз, жанагы Орто Азия, СНГ мамлекеттери, ошолор дагы сиздердин конокторуңуздардын бир бөлүгүнү түзөт. Европа сыяктуу, Түркия сыяктуу. Ошо биздин СНГ мамлекеттеринин өзгөчөлүгү эмнеде? Сиздерге жаккан жагы каягында? Orta Asya'daki insanlar Эми мындай, Орто Азиядагы адамдардын жүрөгүндө Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салам тууралуу өзгөчө бир сүйүү бар. Башкача айтканда түрк элдери Аллахтын элчисинин ысымын укканда жүрөгү титиреген бир табиятка ээ. Бул нерсени билген, бул аң сезимге ээ болгон адамдардын ичинде да бир тынчтык болот. Алар бул жерге келгенде кайда келип жатканы билишет. Башкача айтканда алар Аллахтын элчисинин саллаллаху алейхи ва салам ыйык жайында экенин түшүнүшөт. Ошондуктан биз аларга көбүрөөк кызмат кылышыбыз керек. Биздин аларды тандообуздагы эң чоң себеп дал ушул. Европадан келген адамдар да ушундай. Анткени алар жылдар бою чет жакта акча табуу үчүн эмгектенишкен, тер төгүшкөн. Алар бул жака жөн ибадат кылуу үчүн келишет. Бейпилдик табуу үчүн келишет. Бейпилдик үчүн да аларга тынч, ыңгайлуу шарт керек. Башкача айтканда алар тамагашты ойлобошу керек. Тазалыкты ойлобошу керек. Алардын жалгыз максаты болуш керек. Калган убактысын Аллахтын элчисинин саллаллаху алейхи ва салам мечитинде өткөрүү. Кимдир бирөө Куран окуп жатат, кимдир бирөө намаз окуп жатат, дагы бирөө зикир чалууда. Башкача айтканда убактысынын баарын ибадатка арнаган. Бул жерде негизги жоопкерчилик компанияларга да жүктөлөт. Алар да алып келген адамдардын жакшы мейманканаларга жайгашаарын, алардын убактысын пайдалуу өткөрүүсүнө şart түзүп бериши керек. Faydalı bir şekilde geçirmelerine sebep olmaları gerekiyor. Тамак жагычы ошол келген конокторго берип аткан сиздердин ресторандын кызматы, тамагы биз билгенче бу түрк тамактары. Ал ошо сиздер коноктоп аткан мамлекеттерге бардыгына ылайыкпы, ылайык эмеспи? Же кээ бир мамлекеттерден келген коноктор башкача бир тамак сурайбы? Биздин мисалы үчүн Кыргызстандан келген коноктор сиздердин тамактарыңыздарга разыбы, разы эмеспи? Же дагы бир башка бир өзүбүздүн кыргыздын тамактарын сурагандар болобу? Şimdi Türk yemekleri dünyada rağbet gören Türk тамактары дүйнө жүзүндө кеңири таралган. Адамдар оңой жей алган тамактардын катарына кирет. Ошондуктан азыр биздин ашканада көрсөтүлүп жаткан кызматка 95% баары ыраазы. Биз буга чейин эле эл аралык ашкана тамактарын жасап келебиз. Түрк ашканасы менен катар башка элдердин тамактарын да кошуп жатабыз. Анткени башка меймандарыбызга да ыңгайлуу болсун деген максатыбыз бар.
Orta Azияны айтсак, Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан бул аймактардын тамагы түрк ашканасына окшош. Биздин тамактардын баштапкы чыккан жери силер тарап. Болгону силерде бир аз майдын өлчөмү көп болот. Ал эми ысык өлкөлөргө май адамды бат чарчатат. Бул жакта да ошону байкашат. Ошондуктан майлуу тамактарды көп сурашпайт. Менимче азыркыга чейин биз байкаган нерсе, алхамдулиллах, меймандарыбыз тамактарыбыздан абдан ыраазы. Эч кандай нааразычылык жок. Биз дайыма зыяратчылардын өкүлдөрү аркылуу да өзүбүз да ашканага барып, зыяратчылардын тамактарынын сапатын, нааразычылыктарын сурап, баарын оңдоп турабыз. Нааразычылыктар болсо чара көрөбүз. Анткени акыры кардар бактылуу болушу керек. Башкача айтканда бул жерде акча төлөп жаткан ошол адамдар биз болгону аларга кызмат көрсөтүп жатабыз. Алар кызмат сатып алып жатышат. Ошондуктан алардын пикири биз үчүн абдан маанилүү. Алардын ыраазы болушу биз үчүн баарыбыз үчүн маанилүү. Умурага алып келген компаниялар үчүн да, биз үчүн да. Компаниялар менен биз бир кайыктабыз. Эгер зыяратчы бактылуу болсо, ыраазы болсо, бул иш уланат, туруктуу болот. Бирок, эгер зыяратчы мейманкананын кызматына нааразы болсо, анда ал компания кардарынан айрылат. Ал кардарды жоготсо, биз да жоготобуз. Маектин башында биз айткандай биз 5 жылдан бери таанышпыз. 5 жылдан бери сиз каалаган кызматты сапаттуу көрсөтүп келе жатканыбыз үчүн достугубуз ушул күнгө жетти. Муну баарыбыз байкагандай эле достугубуз бир туугандардын деңгээлине жетти. Эмне үчүн? Себеби экөөбүз тең кардарды баалайбыз. Биздин жалгыз максатыбыз кардардын ыраазы жана бактылуу болушу. Эгер кардар ыраазы, бактылуу болсо, сиз да бул жерде тынч олтурасыз. Мен да тынч олтурам. Müşteri huzuru mutlu olursa siz de burada huzurlu oturabilirsiniz. Ben de burada huzurlu otururum. Туура айттыңыз. Ошол чынында биздин умрачылар сиздерге келип конок болгондо өтө ыраазы болуп кетип атышат. Себеп дегенде баягы тазалыкты биз көрүп атабыз. Керек болсо сиздин мынау тазалык жагында иштеп аткан кызматчыларыңыз көчөдө жолдорго чейин самындап, жууп, тазалап, керек болсо баягы астындагы подвалда паркинг бар го, машиналар токтой турган паркинг, ал жерге чейин самындап жууп, таптаза, эч бир кир жок, эч бир жаман жет жок, өтө сонун. Сиздер аларга кантип неме кыласыздар, үйрөтөсүздөр же кандайдыр бир аларга тынбай тренинг өтүп турасыздарбы, үйрөтүп турасыздарбы, же аларды өзүңүздөр башкача бир жогору даражадагы сервис кызматкерлерин тандап аласыздарбы? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Şimdi Тазалыкты сактоо боюнча билим берүү жагынан мындай системабыз бар. Биз эл аралык компаниялар менен иштешебиз. Ай сайын биздин жумушубузга бөлмөлөрдү же лоббини кандай тазалоо керек экендигин үйрөтүп турушат. Мындан тышкары биздин көзөмөлдөгөн эл аралык Кристалл деген компания бар. Бул компания атайын шаймандар менен келип, бөлмөдөгү бактерияларды, башкача айтканда тазалыктан тышкары терс факторлорду өлчөп, бизге отчет берет. Бул бөлмөдө тазалык деңгээли 70%, бул бөлмөдө 80% деген сыяктуу маалыматтарды беришет. Биз ошол маалыматтарга жараша кызматкерлерге мугалимдер аркылуу үзгүлтүксүз окутуу жүргүзөбүз. Тазалыкты мындай кылып жасайсыңар деген сыяктуу. Аллах ыраазы болсун. Алар да өз иштерин колдон келишинче жакшы аткарып жатышат. Анткени мындай бир жагдай бар. Мединанын башка шаарларда болбогон өзгөчөлүгү бар. Сиздер көп жылдардан бери келип жүрсөңүздөр, көрүп жатасыздар. Абасында көп чаң бар. Ал чаң убакыт өткөн сайын көгөрүп, оор жыт пайда болот. Мейманкананын айланасы унаа токтотууга жайы дайыма тазаланып турат. Себеби тазалык бардык жерде болушу керек. Эгерде сиз бөлмөнү эле тазалап, бирок сыртта же авто унаа токтоочу жайды кир бойдон калтырсаңыз, ал убакыттын өтүшү менен бөлмөлөргө да таасир берет. Андан тышкары ысык абанын айынан зыяндуу курт кумурскалар чыгат. Муну да алдын алуу керек. Чаң болсо, өйдө көтөрүлүп келет. Анткени адамдар бул кийими менен эле
bölmöge çeyin girip gelişet. Oşonduktan üzgültüksüz tazalık talap kılınat. Misal bul kilemdi ar ay sayın juşubuz gerek. Pardalarda oşondoy. Sebebi bulçan ayabay mayda bolgonduktan kilemge jana pardege singip kedet da bara jagımsız çıt çıgara baştayt. Azır biz olturgan bölmö. Kadimki biri umraça jatkan bölmö. Birok tap-takırı jamanjıtı jok. Bul tuğra tazalık ıkmalarının jeyintiği. Eger siz işinizi tuğra atkarsanız, bari jakşı bolot. Allah razı olsun özünüzdün adam katары, erkek katары, imandуу, özünüz ilimdүү, bilimdүү, Madinada İslam Üniversitesini bütkön, sizlerde hoca dep koyut, bizde moldeke dep koyut, damulla dep koyut, uşunday adamsız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din koşnası bolup civarında, janında iştеген bul kanday özgöçölүgü var же кандай bir жоопкерчилиги бар? Bul hizmat çoğun жоопкерчилик менен байланыштуу. Sebebi ar bir kişi öz işin en mıktı dengelde atkaruga mildettü. Akırında bul jerde kalıp iştiğiniz, jasap жаткан жумушуңузда байланыштуу. Bundan tışkarı jasagan işiniz üçün je bata alasız, je kargış alasız. Anın akıbeti bul dünyada da, ahirette de çıgat. Oşonduktan ar daim işinizdi en jakşı dengelde atkaruңuz gerek. Bul жерге келген ar bir adamga bolgon göz karашыңыз mындай boluşu gerek. Bular Allah'tın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'din konuktoru. Biz duyufur Rasul, duyufur Rahman dep atay turgan. Allah'tın meymandarı degen namga tatıgan adamlar. Oşonduktan sizdin жалгыз maksatınız bul adamlardan ibadatların ыңгайлуу şartta atkarışına öbölgö түзүү. Men kızmatkerlerime daima aytıp kelem. Sizler bul dünyadagi başka meymankanalarda iştegen adamlardan ayrımalanasыңар. Sizler Allah'tın meymandары bolgon. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem'den meymandarına kızmat kılıp jatasыңар. Bul kızmatты kılıp jatıp bir ile uçurda duba da alıp jatasыңар, aylık da alıp jatasыңар. Eger uşul aң seziminin iştesiңер sözsüz iyilik bolot. Alhamdulillah kızmatkerlerimizin 100% namaz okşat. Bizdin en jakşı artıkçılığımız azan aytılganda kızmatkerler oturup namazga barışat. Sebebi kimde-kim ibadat tuğra atkarsa al adamga tınçlık da gelet, bereke de gelet. Bul jerde jaşap ele jatam dep koyuşu jetişsiz. Sizde bir nerse pende katары ibadat kılууga mildettүүsüz. Eger bul mildetти atkarsanız, köptөгөн maseleler öz ele çeçilip kalat. Hocam öte jakşı. Sizin otelleriniz, sizin meymankalarınız çınında haramga jakın jaygaşkan öte sonun первая линия деп коет орусчасы birinci sapta turat misal üçün mına Vakf Safi. Oşol Malik Abdullah'nın bayağı ahırgı haramdı kengeytүү boyunca planında kanday boldu? Sizlerin otellerinizge çeyin kelebi je kançalık bolot alar? Oşol jönündө aytып berseňiz. Bizim bu tarafa genişleme yok. Bul tarafka kengeytүү bolboyt. Bul jeri uşul boydon kalat. Haremdin bul tarafı özgörбөйт. Harem bolsa jannatul, bakı tarafka kengeytilet. 2030 programmasının alkağında Allah razı bolsun Murasker Hanzada azır Medineni bardık çağınalı madaniyatlı adamlar güngülü tınç barıp gelip turmuş üçün ыңгайлуу tınç şaharga aylandırууга hareket kılıp jatat. Antkeni hazır Medinenin bardık aymaklarında iş jürüp jatat. Misalı hazır Paygambarımыздın sallallahu aleyhi ve sellem meçitinen Kuba meçitine çeyin jөө basa turgan jol salınıp büttü. Abdan koos jөө jürüçü jol jasap koyuşkan. Karılar üçün atayın golf unaları var. Oşol kızmatты görsetçöt. Bardık taraf jaşıl, baktaraktar güldür meni kozdolgon. Kuba meçitinin aylanası da abdan koos bolup kaldı. Kıbılatayın meçitin de abdan jakşı jasap koyuştu. Uhud şehitleri jatkan jerde. Uhud aymağında kozdop görkünü çıkarıştı. Bul jerde жалгыз maksat. Bul jaka gelgen adamlara oşol kozduktardı görsetті. Başka maksat yok. Güzellikleri görmesi, başka bir hedefi yok. Bul jerdegi sizdin kızmatkerlerden bizdin konoktor menen bolgon süйлөшүүсү кандай болот? Биздин тилди түшүнөбү, түшүнбөйбү? Кыргызчаны же өзбекчени, казакчаны sizdin elemanдар, sizdin кызматчылар түшүнөбү, түшүнбөйбү? Тил жагы кандай? Кыргызча билгендер барбы, жокпу?
Şimdi bizim işçilerimiz Bangladeş'te olduğu için temizlik işçilerimiz onlar İngilizce. Биздин кызматкерлер Бангладештен келген. Алар англисче, бенгалча сүйлөшөт. Бизге көнүп калгандыктан түркчөнү да түшүнүшөт. Мындан тышкары алар омурачылар менен жүрөк тили десек, көңүл тилин да колдонуп жатышат. Башкы байланыш тили ушул көңүл тили деп коелу, бирок түркчө да түшүнүшөт. Сиздердин өзүңүздөрдүн кызматкерлериңиз бар. Эгер бөлмөдө кандайдыр бир маселе же көйгөй жаралса, ошол кызматкерлердин жардамы менен ал маселелер тез ала чечилет. Ашканадагы кызматкерлери түрк улутунан болгондуктан түркчө сүйлөшөт. Ашпозчубуз да түрк. Кыскачы кандай гана болбосун, бири-бири менен түшүнүшүп иштеп жатышат. Bir şekilde anlaşıp gidiyorlar. Türk tilдүү болгону үчүн бардыгы бири-бирин түшүнүп оңой кете берет. И өзүңүз айткандай көңүл тили менен бири-бири менен жүрөктөн жүрөккө түшүнүшөт. Эми сиздин тур фирмалар менен болгон алакаңыз СНГ мамлекеттеринде Кыргызстан болсун, Өзбекстан болсун, Казакстан болсун канча фирма менен иштешесиз, аларды кандай тандайсыз? Şimdi bizim çalışma politikamız şu. Биздин иш алып баруу саясатыбыз мындай. Ар бир өлкөдөн 2 же 3төн ашпаган компанияны тандайбыз. Анан ошондой эле эч кандай маселе жаратпаган, умурачыларга көйгөй жаратпаган адамдарды тандап иштешебиз. Көйгөй жаратпаган дегенде бул жериң бир аз түшүндүрүп кетиш керек. Айрым фирмалар бар. Кээ бир адаттар калыптанып калган. Мисалы, мейманкананын акчасын убагында төлөбөйт, же кечиктирет. Ал компания умурачылардан акчаны алган, бирок ал акчаны башка жерге жумшаган. Сиз акча сурасаңыз эртең берем дейт дагы, бул сизди чарчатып түйшүккө салат. Ал фирманы тандай каласыз, четке чыгарасыз. Биз изилдеп туруп тандайбыз. Маселен, Кыргызстан десек, А фирмасы, мисалы, Жазира фирмасы кандай компания? Кыргызстанда кандай таанылган? Же болбосо ал жакта биздин тааныш түрк досторубуз бар болсо, алардан сурайбыз. Же башка өлкөлөрдө иштеген компаниялар бар. Алардан сурайбыз. Биз булардын баарын тактап, анализдеп чыккандан кийин гана, ооба, бул адам менен жолду улатса болот деп чечим кабыл алабыз. Бул адам көйгөйсүз, ишенимдүү, же болбосо бул жердеги кооптуу кызматкери умурачыларына жакшы көңүл бурат. Бизге эч кандай кыйынчылык жаратпайт. Айрым компаниялар бар. Киши умурачыларды алып келет да мейманканага таштап өзү кетип калат. Эгерде көйгөй чыкса, сүйлөшө турган адам табылбай калат. Биз мындай компаниялар менен иштешкибиз келбейт. Себеби бир маселе чыкканда, бул баары чырмалышкан бир чынжыр сыяктуу. Бирөө үзүлсө, бүт чынжыры үзүлөт. Мисалы, мен түркмүн, бирок Туркияда болгону 10 компания менен иштешем. Эмне үчүн? Калган жоопкерчиликсиз компаниялардын баарын тандап чыгарып салгам. Казакстан болсо 7-8 фирма менен иштешебиз. Кыргызстандан келген сиздер менен гана иштеп жатабыз. Европалык компаниялар менен көбүрөөк иштейбиз. Себеби алар системалуу иштешет. Бардык жагынан тартиптүү, так. Биз толугу менен система менен иш алып барабыз. Анткени бул фабрика сыяктуу. Эгер машина жакшы иштесе, продукт дагы жакшы чыгат. Машина туура иштебесе, продукт начар болот. Ошондуктан башынан баштап сиз ишенген киши жакшы болуш керек. Ошондо жакшы продукт чыгат. Бул продукт эмне? Бул жерде умурачы жакшы кызмат алышы керек. Мына ошол продукт биз кызмат көрсөтөбүз. Кызматты жакшы көрсөтүшүбүз үчүн ар бирибиз ишибизди мыкты аткарышыбыз керек. Болбосо алманы отургузсаң, ал алма болбой, ал мурут болуп өсүп калат. Ошондуктан биздин максатыбыз жакшы адамдар менен иштешели. Ошондо ibadetini yerine getirsin. Өтө жакшы, өтө сонун. Кожом, сиз өзү негизи Ислам университетин бүттүңүз. Өзүңүз молдосуз, хожасыз. Бирок бул отелчиликти, мейманкана иштерини каяктан үйрөндүңүз? Анан бул деңгээлге чыгышка кандай жетиштиңиз? Балким муну башка бир дагы бир окууну окудуңузбу? Каяктан үйрөндүңүз деген суроо да. Мен мейманкана тармагында нөлдөн баштап, шакирттиктен баштап өскөн адаммын. Бул ишке 2006-жылы киргенмин. Алхамдулиллах, дайыма сыймыктанам. Ажыларыбыздын, умурачыларыбыздын баштыктарын көтөрүшүп баштагам. Андан кийин бир компанияда Макка, Мадина боюнча жооптуу болдум. Мен ажылык, умра кызматтарынын бардык тармактарында иштедим.
Andan tышкары менде бери өзгөчө bir сапат бар. Мен дүйнөдөгү дээрлик бардык өлкөлөргө баргам. Ал өлкөлөрдө ар кандай мейманканаларда жашагам. Ошол мейманканалардын өзгөчөлүктөрүн изилдегем. Мисалы Кыргызстанда жашаган меймандарыма дарбазасынан баштап бөлмөсүнө чейин бардык нерсени анализдегем. Же болбосо Казакстанда барганда так ушундай кылгам. Туркияда, Стамбулда дээрлик бардык мейманканаларда жашагам. Ал жактан үйрөнгөн эң мыкты нерселеринди бул жакта колдондук. Ошон үчүн биз ийгиликке жетиштик. Биздин бир гана максатыбыз бар. Адамдар бул жерге келип, кантип ырахат, тынчтык менен жашайт. Ошол маанилүү. Ал үчүн сөзсүз окуп бүтүрүш керек эмес. Иш жүзүндө аткаруу эң маанилүү нерсе. Башкача айтканда, эч нерсени окубай эле койсоңуз болот. Бирок маңдайыңдагы адам эмнени каалаганын билсеңиз, ошондо бересиз. Мисалы, сиз бир ашканага кирдиңиз. Кантип жардам берейин десеңиз, ал пиде бер деп жооп берет. А сиз ага шорпо алып келип бердиңиз. Азыркы кызмат көрсөтүү түшүнүгү ушундай болуп калды. Мындай болбошу керек. Эгер киши пиде десе, пиде алып келип беришиңиз керек. Ошону алып келип алдына коюшуңуз керек. Азыр адамдар мейманканага келгенде эмнени күтөт? Тазалык. Тазалык болсо болду. Бирок Мединада бир көйгөй бар. Bir ayda 30 gün var. Бул жерде адамдар 3 күн калат. 3 күн калуу бул 10 кардар дегенди билдирет. Башкача айтканда 10 башка адам ошол эле бөлмөдө жашайт. Сиз ошого жараша бөлмөнү жаңылап, сактап турушуңуз керек. Түшкөн акчаны дайыма чөнтөккө сала бербей, анын бир бөлүгүн кардарга кайтарып бериш керек. Ошондо гана туруктуулук болот. Мен силерге жөнөкөй мисал айтайын. Биздин мурда бул жерде иштеген киши 13 мейманканага ээ болчу. Азыр болсо анын бирөө дагы калган эмес. Канчалык кардарды бааласаң, кардар да сага ошончо баа берет. Эгер кардарга көңүл бурбасаң, ал сенден кетет. Адамдардын ийгиликке жетпей жатканынын негизги себеби маңдайыңдагы адамдын баалуулугун билбегениңде. Эгер сен ийгиликке жетем десең, ага көңүл бурушуң керек. Анын каалоосун аткарышың керек. Муну кылсаң, көйгөй деген нерсе жоюлат. Oradan kalkıyor. Отелдердин кызматтары жөнүндө сурадык, билдик, сиздерден Алла разы болсун. Эми ошол сиздерге келип аткан умрачыларга и ошондой эле тур фирмаларга сиздин насаатыңыз. Şimdi birincisi benim ilk önce buraya gelmek isteyen insanlara Эми биринчи кезекте мен бул жерге келгиси келген адамдарга айтарым. Мадина шаары тууралуу сөзсүз бир китеп окуп чыгышсын. Мадинанын тарыхын баяндаган, анткени Мадина ислам динине тарыхый жактан эң маанилүү борборлордун бири. Бул жерде молдолорго да, умурачыларга да жоопкерчилик түшөт. Молдолор Мадинанын тарыхын кыскача болсо да түшүндүрүп келгенге чейин умурачыларга семинар же маек түрүндө сөзсүз айтып бериш керек. Анткени адамдар бул жака келгенде кайсы жерге келип жатканын түшүнүшү абзел. Азыр сизге өтө таң калыштуу нерсени айтып берейин. Bir aydan beri bir izilдөö жүргүзүп жатам. Geçiyor Türkiye'den atı jönünü айтпайм. Bir liseyden 15 okуучу geldi. Alarga ar kандай суроолорду бердим. Мага Мадина шаарын башкача шаарлардан айырмалаган эки өзгөчөлүгүн айтыңыздар дедим. Жооп жок. Ухудка бардыңар. Ухудта биз үлгү ала турган эки сахабанын атын атаңыздар дедим. Жооп жок. Хендекке бардыңар. Ошол жерде пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам оор казуу идеясын айткан сахабанын атын айтыңыздар дедим. Жооп жок. Бул өтө кайгылуу. Биз кайда келип жатабыз, эмне кылып жатабыз билбейбиз. Ошондуктан бул жака келерден мурун сөзсүз түрдө бул жердин өзгөчөлүктөрүн изилдеп, анан ибадатты туура кылуу керек. Карагылачы, биз эмне дейбиз? Бул дүйнөдө 5тен 2 нерсени көрө турган бирден бир жерди көрүп жатабыз. Дүйнөнүн эч бир шаарында мындай жок. Бишкекте жок, Анкарада жок, Лондондо жок, бирок бул жерде бар. Ухудта жаштарга үлгү боло турган Ханзала радиаллаху анху деген сахаба бар. Анын эң чоң өзгөчөлүгү ага окшогон башка сахаба жок. Ал унутулгус сахаба. Ханзала никеге турган түнү усул да албастан
Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам буйругу менен Ухуд согушуна чыгып şehit болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны периштелер асманга гусул кылып жатканын көрүп, жагдайын сураган. İslam dinini tuğra жашап, başkalarga da жеткирүү үчүн бул жаштар үчүн чоң үлгү. Ошондо эле Мусаб бин Умайрлар да өзүнчө эле бир үлгү. Ал Меккенин эң бай үй бүлөсүнөн чыккан. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам буйругу менен исламды кабыл алып, Мединаны хажиратка даярдап, Ухудта туу көтөрүүчү болуп шейит болгон. Шейиттер жуулбайт, кепинге оролбойт, кийими менен көмүлөт. Аны көтөрүп келгенде үстүн жапчудай кийим жок болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буйругу менен денесине бир бөлүгү чөп менен жабылган. Эми бул жерден кандай сабак алабыз? Алардын бул дүйнөдө берген мааниси менен биздин берген маанибиздин айырмасы асман менен жердей. Биз болсо бейиште эң чоң даража каалап жатабыз. Кантип каалайбыз? Каалаш үчүн күрөшүү керек. Мисал келтирейин. Bir жыл мурун бул жерде 40 жылдан бери жашаган балык кесирдик түрк агабыз каза болду. Ошол эле күнү Туркияда андан Октар деген бир акмак киши камакка алынган. Дал ошол күнү агабыз каза болду. Ал агабыздын кылган иши күнүнө 5 маал намазды пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам мечитинде окуу. Анын жаназа намазы мечит Ан Набавивте окулду. Канча деген киши дуа кылды. Биз сабак алчу эң кызык жагы бул агабыздын сөөгү кайда коюлду. Хазретти Османдын разиаллах анхум жанында болгону 2 метр аралыкта. Түзеле жашыл күмбөзгө карап турат. Эмне үчүн? Аллаху аззе жалле ага ушунча чоң даража берди. Анткени өмүрүн ошол жолго арнаган. Эмне айдасаң, ошол түшүмдү аласың. Арпа сепсең, буудай жыйнай албайсың. Арпа болсо арпа, буудай болсо буудай. Ошол агабыз өмүрүн ибадатка арнаган Аллах Таалага дүйнөдө да, акыретте да сыйлык берген. Биз ага окшогон болсок, ошол жол менен барабыз. Ал жолдун чен өлчөмү белгилүү. Бул жерге аң сезим менен келүүбүз керек. Тур фирмаларга чоң жоопкерчилик жүктөлөт. Ажы башчыларын жакшы тандаш керек. Алар омурачыларга дайыма сабак өтүп турушу керек. Маданиятынын маанилүүлүгүн аяттарда, хадистерде эмне делгенин түшүндүрүшү керек. Баары ыраазычылык менен сапарын аякташы керек. Ders verecekler. Oranın önemini anlatacaklar. Kısa öz, ayette ne gelmiş, hadiste ne gelmiş onu anlatacaklar. Herkes huzurlu bir şekilde sonuçlandıracaklar. Film nasıl başladıysa öyle bitecek. Рахмат, Алла разы болсун. Анан сиз бая айттыңыз го, көбүнчө бул Мадинага келген коноктор, умрачылар. Биздин кыргызстандыктар деле ошондой 3 күн калат депчи. Анан сиз өзүңүз хожасыз, молдосуз. Бул 8 кече калып 40 намаз окуйм дегендер бар да. Ошолор кандай бир хадис барбы же бир далил барбы? Эмне негизинде ошол 8 күн ошол далил барбы? Bu konuyla alakalı 2 tane hadis var. Бул тема боюнча 2 хадис бар. Хадистин бири сахих, ишенимдүү, бири зафыр, ишенимсиз. Сахих хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: кимде ким имам Аллаху акбар дегенде үйүндө жакшылап даарат алып, мечитке барса, дүйнөнүн кайсы бир мечитин болбосун, бул Бишкекте да болушу мүмкүн, Казакстанда да болушу мүмкүн, дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун, эң алыскы жеринде болсо да, барып 8 күн 40 убак намаз окуса да, ага сооп жазылат. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Мединадагы мечитине атайын тиешелүү делген 8 күн
тууралуу хадис, зафут хадис муну сөзсүз түрдө жасоо шарт эмес. Бул ишти Кыргызстанда кылганыңар жакшыраак, сооптуураак болот. Эмне үчүн? Себеби бул жерде 8 күн калганда убактыңыз тар болуп, жетишпей калышыңыз мүмкүн. Кылсаңар жакшы, бирок бул милдет эмес, парз эмес. Бул таквага байланыштуу маселе. Пайгамбарыбыздын мечитине тиешелүү хадис зафрат, сахих эмес, сахих хадис. Дүйнөнүн кайсы гана мечити болбосун, ошону камдайт. Ал эми бул жердеги атайын деп айтып жаткан нерсе ошол аймакка гана таандык. Бирок ошол аймакка тиешелүү болгон хадис, сафыт ишенимсиз болуп эсептелет. Бул жерде негизги амал дүйнөнүн каалаган жериндеги мечит. Муну өзүңөрдүн өлкөңөрдө кылганыңар алда канча сооптуу, артык. Себеби силер өзүңөрдү, жүрөгүңөрдү мечитке арнап жатасыңар. Çünkü kendinizi, kalbinizi mescide adıyorsunuz. Урматтуу биздин көрөрмандар, бүгүн биздин маегибиз Мадина шаарында Босфорус групп отелдеринин мүдүрү Челеби Аккурт мырза менен болду. Эгер сиздерге биздин маек жаккан болсо, пайдалуу болгон болсо, бизге катталууну жана кызыл жүрөкчөнү басканды жана бөлүшкөндү унутпаңыздар. Биз бул отелдер жөнүндө, Мадинадагы отелдер өзгөчө Босфорус групп отелдери жөнүндө кенен маалыматты өзүнчө блог кылып тартканбыз. Андан көрүп алсаңыздар, таанышсаңыздар болот. И бардыгыңыздарды ушул Мадинага, Меккеге келип, умра кылып, зиярат кылганды каалап кетебиз. Насип кылсын бардыгыңыздарга. Ошондой эле ушундай сонун жакшынакай отелдерде жатышты бардыгыңыздарга насип кылышыны Алла Тааладан сурап кетебиз. Бардыгыңыздарга ыраазычылык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.